Мен сыйынсам тоолорго сыйынамын, мен жыгылсам тоолордон жыгыламын. Бүтсө керек тоо менен жаным бирге, мен тоолорго туурулуп кыйыламын. Шык табамын мен тоонун ар чөбүнөн, ар бир борчук ташынан ырыгамын. Деп ар качан тоолорго сыйынып, тоолордон сыргып, өзү айткандай тоолордон шык алып, адабий чыгармачылыкта да кол жеткис бийиктерге умтулган акын Сооронбай Жусуев. Карагулжа районунда туулуп өскөн белгилүү акын жаратылышка, табиатка суктанып, ар бир ырында жаратылышты жана турмушту бирдей чагылдырып өткөн. Бүгүнкү поэзия кайрыктары аталган жазуучунун чыгармачылык бейнесине арналмакчы. Сооронбай Жусуев Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл акыны. 1925-жылы 15 майда Карагулжа районуна караштуу Алайкуу өрөөнүндөгү Кызылжар кыштагында туулган. Өзүнүн туулганы жөнүндө акындын мындай саптары бар. Алайкууда дүйнөгө табылганмын, ай күнүнүн нурларын жамынганмын. Так түшүнүп таалайым ырда экенин, татаал жолдуу сапарга камынганмын. Өмүр кызык. Алайкуунун айдыңында туулгам. Алайкуунун жамгырына жуунгам. Канат кагып учуп чыккан үмүттүү, касиеттүү Алайкуу аттуу туурдан. Аркыл адыраштым, кырды аштым, ак мөңгүлүү тоолор менен сырдаштым. Асмандагы жылдыздардан ой терип, аскалардын беттерине ыр жаздым. Капкараңгы үңкүргө да түнөдүм. Кайратымды кайрак ташка бүлөдүм. Кээ бирөөлөр жыргап балкып ысыды, кээ бирөөдөн тоңду байкыш жүрөгүм. Жогоруну эңсеп дуушар болдум чобурга. Жамгырды эңсеп дуушар болдум добулга. Бактым качып кирип кетсе коңулга. Байлык келди сары чакам жогунда. Кээде кокус капилеттен ой таптым. Кээде жалгыз айсыз түндө жол таптым. Кээде тегиз кенен жерде мүргүдүм. Тар кыяда кээде олжону мол таптым. Асманымдын тиип нурдуу ак жарык, айланам бүт толуп турса жап жарык. Ал жарыкты ичи тарлар өчүрсө, алдастагам айлам кетип апкарып. Кээде менин ишим чыгып оңунан, ойго келбес жакшылыкка жолугам. Оң колума келип конду ылаачын, күйкө качып кетсе сол жак колуман. Бирде мелт калт толуп, кээде төгүлгөн, бирде супсак, бирде таттуу көрүнгөн. Дүр дүйнөлүү, кээде жакыр, кур жалак. Дүйнөдө жок кымбат нерсе өмүрдөн. Айылдагы мектепти бүтөрү менен 18 жашында 1943-жылы аскердин катарына чакырылып, согуштун акырына чейин Панфилов атындагы 8-гвардиялык дивизияда байланышчы болуп кызмат өтөгөн. Майданда 2 жолу жарадар болгон. Согуштан кайткандан кийин 1946-1947 жылдары Совет районунун коммунизм үчүн гезитинде жооптуу катчы болуп иштеген. 1947-1949 жылы Ош мамлекеттик мугалимдер институтунда билим алат. 1950 жылы алгачкы эмгек күүсү аттуу ыр жыйнагы басмадан чыккандан кийин акындын дагы 30дан ашык китеби өз эне тилинде, 14 китеби орус тилинде жарык көргөн. Ырлары казак, өзбек, украин, азербайжан, тажик тилдеринде жана башка чет тилдеринде да которулуп чыгат. Сооронбай Жусуев өзү да чебер котормочулук менен Шекспир, Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Абай, Мактым Кули, Исаакян, Омар Хаям, Маяковский, Есенин, Гамзатов, Кулиев сыяктуу бир топ акындардын чыгармаларын кыргыз окурмандарына тартуулаган. Уулумун улуу тоонун. Ыраазымын тагдырга. Мени нагыз тоолук кылып жараткан, бешигимди дайым тоолор курчашып, туш тараптан ынта коюп карашкан. Ким сураса, кайсыл жактан болосуң? Аларга айтар жообум уулумун улуу тоонун. Ыраазымын тагдырга. Мени нагыз тоолук кылып жараткан, коңур көзүн сезимине сиңирип,
комуз черткен тоо дайрасы шараккан. Кан жаныма бекем болгондан акер, айрылбас бирге боорум, уулумун улуу тоонун. Ыраазымын тагдырга, мени нагыз тоолук кылып жараткан, бешигимди тоо шамалы терметкен, кечте дагы, кезде дагы таң аткан. Кыялымда тоолор жүргөн калкалар, кыргында да кызыл жаян канаккан. Сазайым берген жоонун, уулумун улуу тоонун. Ыраазымын тагдырга, мени нагыз тоолук кылып жараткан, күндүр түндүр ырысымы бар канатжан, күндүр түндүр ырысымы бар жаракчан. Ыр аркылуу эл таламын талашкан, бириккен өмүр доорум, уулумун уулуу тоонун. Бүгүнкү таң. Мәжүрүм талдын саа майлары суй салып, магдыраган кезде мүлгүм сумсайып, табылгыстай тымылжыган таң атты, татынакай сулуу кыздай суйкайып. Көрдүм жердин көктөмдөгү күлүн көп, күлдүн аркыл кооз туру бүгүн көп. Жадырады жайдары таң жакшына, жан досумдай, чын досумдай күлүңдөп. Сулуу таңдан качан кумар таркады, суктанып дил кайра таңды аңсады. Табуу кыйын мындай таңдан дагы да, тагдыр мага буйруд экен канчаны. Адам жолу. Ар адамда ар башкача жол болот. Бирөөнүкү кыйшык болсо, тар болсо, бирөөнүкү даңгыр болот, чоң. Бирөөнүкү өңкүл-дөңкүл азаптуу, бирөөнүкү шыдыр, тегиз оң болот. Ар бир адам ар башкача жол басат. Бирөө билбей торойт, тосот өз жолун, бирөө алат өзүнө өзү жол жасап. Бирөө түздө ташбакадай кыбырайт, бирөө бийик дабан ашат, тоон ашат. Өрдөн коркпойт, өжөр көктөм азамат. Адамдыкты, адалдыкты туу кылып. Ак жол басса, ажардан ат жашарат. Арсыз баскан жол уламдан төмөндөп, акырында туңгуюкка такалат. Ал музактан келген мыйзам ал мындай. Адамдарга адам каалап жакшылык, ардактаса ыйманынан тайгылбай, өмүрүнүн сапарында жолукчу, өрткө күйбөй, муздан өтөт тайгылбай. Суу жаңыртып, ала тоонун жылгасын, талаа тыңшап, торгойлордун ырдашын, жаз жадырап, мен турамын сумсайып, жаздан эге келбей койдуң кымбатым. Жаркын күндөр жасалгалап кырбашын, жай чыгарып табигаттын сымбатын, жер жапжашыл менин өңүм кер сары, жайдан эге келбей койдуң кымбатым. Дарак тагып дүркүн мөмө сыргасын, суктандырды адамдардын кыйласын, күтүп жүрсөм жүзүм камдап өзүңө, күздөн эге келбей койдуң кымбатым. Дал ушул ырды белгилүү оюнчу Рыспай Абдыкадыровдун аткаруусунда көбүбүз угуп жүргөн чыгарбыз. Бирок мына ушул ырдын автору белгилүү жазуучу Сооронбай Жусуев экендигин баарыбыз эле билбейбиз. Мыкты сөздүн гүлүн тере билген акын жана композитордун чыгармачылыгы биригип мыкты оюн жаралган. Мындан сырткары белгилүү жазуучу Жалаң ыр менен жазылган Курманжан Датка жана Исхак Аразапов аттуу эки романдын жана поэма, лирикалардын автору. Сооронбай Жусуевдин 70-тен ашык ырларына музыка жазылган. Алардын арасында Рыспай Абдыкадыровдун оонуна салынган Айтсаң боло, Кымбатым аттуу ырлары, Асылбек Өзбековдун Кош жылдыз, Исрадин Аманбаевдин О анда көктөм эле жана башка ырлары бар. Акынга 2007-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамы ыйгарылып, ак шуңкар төш белгиси тапшырылган. Жүрөк бүрө сыры миң. Жүрөк бүрө бүрөндө төмөн сыр бар. Айкындалган ачык сыр, күмөн сыр бар. Ар бир сырдын атайын орду бар. Ар бир сырда ар түркөн ар кыл кыр бар. Үстүрөктө жакында тапкан сыр бар.
Андан ары эсине жаккан сыр бар. Тиреңде ажайып абдан ыйык, ар кимдерге айтылгыс каткан сыр бар. Бул жагынан көз жүрөк байланышкан. Сыр сактоого экөө бир кадамдашкан. Өтө кымбат сырларды бай жетпеген, чыкпас кылып бекемдеп жайгаштырышкан. Тайызы бар сырлардын тереңи бар. Аны катып жүрүүнүн себеби бар. Ар бир жанга өз сыры, асыл байлык, өмүр бою өзүнө кереги бар. Кызмат кылып эркине намысына, көнбөй жердин сыртында калышына. Кереметтей сырлар бар көз жумганда, ээси менен бир жатар табытында. Адилеттик. Бала чактан арасынан тоолуктум. Адилеттик деген сөздү көп уктум. Андан бери кара чачым агарды, аны көргүм ага келип жоолуккум. Чындык менен учкул кыял тогошкун. Бул сөздү уккам, уламыштан жомоктон. Адилеттик атың бар да затың жок, сени кимдир жер жүзүнөн жоготкон. Себебиң не элден сенин корунган, азап тарттык арабызда жогуңдан, адаштырып жүрүшөбү шумпайлар адамдарга келе турган жолуңдан. Өмүр бою адилеттикти таппаган, бир дербиштин сөзүн уктум какшаган. Адилеттик асманда ага чыгуучу, шатысынын бардыгы бүт акчадан. Ушул чынбы? Ордун көктө айдабы? Аңсап күткөн кыял болбой кайдагы? Атың эмес ажарыңды көрсөтүп, адамдарга тийгизсеңчи пайдаңы. Атың эмес ажырыңды көрсөтүп, адамдарга тийгизсеңчи пайдаңды. Адырды көктөм жели аймалады. Жоодурайт, жомок сынду туш тарабым, бүт бойдон каптап турган айлананы кып-кызыл кызгалдакка суктанамын. Жалгызда кызгалдакты үзбөгүлө, заматта жашы кетип соолуп калат. Үзгөн соң жагымдуу жут күтпөгүлө, солотта ал өлүк гүл болуп калат. Аруу гүл адам көзүн кычыштырып, ал оолоп айлананы көрктөп турсун. Кып-кызыл түсүн сүртүп кызыктырып, адырларды жалындатып өрттөп турсун. Бизге керек арнамыз. Кээде такыр кетип турса аргабыз. Керек болот кайра бизге жанданыш. Бейкарулук кылып өксүп өкүнбөй, белди бек бууп абдан зарыл арданыш. Ал мустактан болуп келет айгине, арданыштан жаралары арнамыз. Бардыгыбыз адамбыз да пендебиз, келетабыз жашап сону жердебиз. Шалдырасак, жалдырасак чыйралбай, адам болмок анда биздин эмнебиз. Акыйкатта арнамыз деп аталган, өзүң акыл бериш, дем бериш. Кечеги өткөн мезгилде эле береге, ушул сөздүн жок сыяктуу кереги. Улпак сындуу ыргытылып ташталган, унутулуп маанисинен тереңи. Арнамызды алуу керек ардактап, алга умтулуп баратканда элеме. Ушул сөздү унутпастан калкыбыз, улантылсын намыс көйлөк салтыбыз. Ушул сөздү дил эргитчү ураандай, урматтасак көтөрүлбөйт баркыбыз. Алга бассак жетпегенге жетебиз, арнамызды туу көтөрсөк жалпыбыз. Бүгүнкү таң мажрум талдын саамайлары суйсалып, магдыраган кезде мүлгүп сумсайып, табылгасты тамылжаган таң атты, татына кай сулуу кыздай суйкайып. Көрдүм жердин көктөмдөгү гүлүн көп, гүлдүн аркыл кооз түрү бүгүн көп.
Жадырады жайдары таң жакшына, жан досумдай, чын досумдай күлүңдөп. Сулуу таңдан качан кумар таркады, суктанып дил кайра таңды аңсады. Табуу кыйын мындай таңдан дагы да, тагдыр мага буйур декен канчаны. Улуттук арнамыз. Аз жерден кетпей тукум курут болуп, аз жерден калбай такыр унут болуп, кырылбай кырчылдашкан кыргындарда кыргыздар түптөлгөнбүз улут болуп. Кыргызы мелекенбиз бактысы бар, бактынын арнамыздай ачкычы бар. Ачкычтан ажыратып кастар бизди чарпылдатып чаш тарапка чачкысы бар. Көрө албай биздин бекен биригишти, урунтуп бирибизге бирибизди, акырын тымызындан жойгусу бар, канга да жанга да сиңген тилибизди. Эң сөөкүч кутман мезгил курсак деген, улуттун кудуретин туйсак деген, баш менен ойлонууга мезгил жетти, ойлонуп көнбөй кара курсак менен. Улутту ыйык көрүп оболу биз, улуттун кыр аркасы бололу биз, улуттук арнамызды улуу көрүп, туу кылып көтөрөлү жогору биз. Улуттук арнамызды улуу көрүп, туу кылып көтөрөлү жогору биз. Кызгалдак, адырды көктөм жели аймалды. Жоодурай жомок сынды туш тарабым, бүт бойдон каптап турган айлананы кыпкызыл кызгалдакка суктанамын. Жалгызда кызгалдакты үзбөгүлө, заматта жаны кетип соолуп калат. Үзгөн соң жагымдуу жыт күтпөгүлө, өлөт да ал өлүк гүл болуп калат. Аруу гүл адам көзүн кычыштырып, алоолуу айлананы көрктөп турсун, кыпкызыл түстү сүртүп, кызыктырып, адырды жалындатып өрттөп турсун. Кыпкызыл түстү сүртүп, кызыктырып, адырды жалындатып өрттөп турсун. Сооронбай Жусуев агабыз ошондой узун да, убайлуу да, маанилүү да өмүр кечирди. Сааттын жебеси менен кошо айланып жашаган дыйкан сыңары бир тыным убактысын бошко кетирген жок. Эмгек менен өмүр өткөрдү. Таң кала турган дагы бир нерсе, канатты акыркы жолу шилтей турганын сезгендей, акын кийинки жылдары болгон эмгектеринин баарын бириктирип, 50дөн ашык китеп жазып калтырган. Адамда бардыгы бар. Адамда атырлуу айбыгуу бар. Түз жолдо жаза басып тайгылуу бар. Кубаруу, кумсаруу бар, албыруу бар. Көз менен көңүл отун жандыруу бар. Адамда куса болуп саргаюу бар. Аксымдан ыза болуп ардануу бар. Жалдырап жалынуу бар, жалбаруу бар. Адал деп арам сөзгө арбалуу бар. Адамда тандашуу бар, жандашуу бар. Ажайып жадырашуу, жайнашуу бар. Адамдын шуңкары бар, каргасы бар. Кайрашуу, таймашуу бар, кармашуу бар. Адамда чырмашуу бар, чырдашуу бар. Жараны тырмашуу бар, ырбатуу бар. Кыйгачтап кырдашуу бар, чырдашуу бар. Ылгашуу, сырдашуу бар, жыргашуу бар. Адамда ишенүү бар, шектенүү бар. Аптыгуу, ашыпташуу, чектелүү бар. Сүрдөө бар, апкаруу бар, сестенүү бар. Аздектеп жандай көрүү, жек көрүү бар. Ардактуу телекөрүүчүм, мына ушу менен поэзия кайрактары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.